Азмын аке бизге берген маалыматыңыздарда Тогуз-Торо боюнча, району боюнча, бул бир район. Эч бир маалымат жок да, эч жасалган дагы жумуш жок. Долбоорлорго дагы кирбептир. Биринчи, экинчи, үчүнчү долбоорлордо да жок. Кандай карайбыз бул Тогуз-Торо району? Ошо боюнча бир маалыматыңыз бар? Бериңизчи, кайсыл айылдарды киргизсек болот? Же кирдиби ошо долбоорлорго? Камтылып кеттиби, жокпу, барбы? Айбек Алтынбекович, биз туура айтасыз. Негизинен биз деле жакында өтүп, жакында дайындалып, толук анализ өткөргөнбүз. 2014 айылдын ар бирине кайсы жылы курулган, кандай болгон, кайра кирген объекттер, андан тышкары критерий боюнча анализ түзгөнбүз. Тогуз-Торо боюнча негизи Жалал Абад облусу боюнча бүгүнкү күндө долбоорлор жок болгондуктан биз мына азыр УКС тараптан жооп берет. Кайсы объекттер биринчиден УКСка киргизилген, критерийден алынып. Эң критериядагы приоритеттүү турган айылдарды айтам. Анын ичинде албетте Нокен району, Сузак району и Тогуз-Торонун бир катар айылдары, Казарман өзү да кирет. Биз бул боюнча азыркы учурда АБР менен сүйлөшүүлөрдү өтүп, эми жаңы долбоорго киргизебиз. 80 айылды деп турабыз. Алтынбекович, мен жакында эле ушул аграрный комитеттен Тогуз-Тородон келдик, мына 4 күн мурун. Ал көп жерлерде таза суу менен камсыз болуп тур да. Бүткөндө казарманды полный алмаштырып бергиле деген элдер айтты баягы. Жок, 80-нчи, 76-нчы жылкы ошондой экен. суу түтүктөрү турат. Ошондой иштебейт аларда. иштебейт экен ошо. Анан бардык, мындайча айтканда, мына маалыматыңыздар турат менде берип атасыздар. Жок бир дагы. Жок. Мына УКС болсо, Гострой аркылуу кирген болсо, айтсынчы, барбы республикалык бюджеттен? Талант мырза, телефонду коюп жооп берип коесузбу? УКС барбы? Гострой. Жок, биздин УКС азыр биздин УКС бөлүнүп калган Гостройдо завершающий объекттер калган. Биз ошо Бакыт Эргешевдин тапшырмасы менен бүт полный анализ, инвентаризация жасап чыктык. Ошонун негизинде кандай иштер болуп атканын, кайсы жерде ошол жана сиз айткандай 25 миллион сомго мисалы жасалган, а башка мындай жеке ишкерлер болобу, же ошондой фонддор болсо андан аз акчага жасап атат деген, анын баарын карап атабыз. Бардыгын азыр прокуратурага беребиз ошону. Жок, жарайт. Мына 600 миллион доллар акча, андан ашык акча каражат алыпсыз. Бирок Тогуз-Торо районуна бир дагы доллар ошол жумшалбаса, таза суу боюнча, бир каралбаса, же бир долбоорго кирбесе. Мен ошо боюнча сурап атам азыр. А областын жетекчиси бар да. Сизге бердиби ошо информация боюнча? Барбы? Областта жетекчи бар. Биздин өзүбүздүн ал жерде өкүлүбүз бар. Биз мисалы мынакей приоритеттүү кылып туруп, Казарман айылынын өзүн долбоорлоого 2025-жылдын тизмесине коштук. Калган ал жерде бир катар айылдар бар Тогуз-Тоrodо. Аларды АБР аркылуу жаңы долбоорго кошуп бүтүрүп кетебиз деп пландап отурабыз. Кайсы долбоорго? Канчанчы долбоор? Азыр сүйлөшүп атабыз. 2025-жылдын аягында макулдашууга чыксак, 2026 долбоор болот. Данияр Элмекович, ушул Тогуз-Торо району боюнча ушул жакынкы долбоорлорго ушул Тогуз-Торо районун кошуп кетүү боюнча чечимге сунуш кылам. Ошол жакты дагы Азамат мырза Тогуз-Торо районунда карап коюңуздар. Андан кийин Базар Коргон шаарынын акча каражаты бөлүнүп 8 миллион евро болсо керек. Акча каражаты 8 миллион 540 миң. Да, ошондон ашыгыраак. Келип сиздер менен ал акча каражаты каралды, бул жерден өттү, ратификация бүттү, келип договор түзүштү, барбы? Же келе элекпи дагы деле? Негизинен шаарларда өткөн долбоорлордо толугу менен шаар мэриясы жооп берет дагы, толугу менен освоение кылат. Биз бул жакта ратификациясын өтүп беребиз. Бирок бүгүнкү күндө ал жерде мындай консультациялар тандоо өттү, тандалды. Азыр долбоор сметалык документацияны түзө турган мекемени, институтту тандоо алдында турат. Ал тандалгандан кийин мэриянын ортосунда келишим түзүлөт, кетет. Биз болгону координация кылып беребиз. Кандай маселелер туулса барып консультировать этип беребиз. Жок, бүгүн сиз өткөндө мага кайрылдыңыз да. Бүгүн кандай эмеде турат бүгүнкү стадияда турат бүгүн? Техникалык консультанттар тандалып, азыр долбоор сметалык документация түзө турган институция, долбоорлой турган институттун тандоо алдында турат, ОРПС. Базар Коргон. Келиштиби? Мэриядан келип кол коюшуп, ошо менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдүбү? Жок, тандоо боло элек, тандап бүтүп. Менде өткөндө сизге дагы бир тапшырма бердим эле. Кеңеш айыл аймагынын кыргоо жана Каба айылдарынын ичүүчү суу кампалары даяр турат. Сайыз убакта чыгып токтоп калган.
бир аз акча каражат болсо ошол боюнча маалымат боюнча келиңиз кийинки жыйынга дедим эле, ошол боюнча маалыматыңыз барбы? Ал боюнча биз среда күнкүгө выезд планировать этип атабыз. Нокен районуна жалпы ошол сиздин объектиңизде Мен киргизип сизге жеринен ошол көрүп, жерде сизге айттым эле, кыска убакыттын ичинде мага сөзсүз түрдө маалыматты бериңиз кат жүзүндө дегенде сиз жарайт деп кеткенсиз. Сиз бүгүнкү күндө ушу жыйында ушул таза суу маселеси боюнча каралышын билгенсиз. Сиз эми сизди биз ошол жака командировкага барат экен, анан ошол жакты көрөт экен деп мен сизден күтпөйм да. Мен сизге тапшырма бергенден кийин убагында алып келиңиз бул жерге. Ал жерде областта жетекчиңиз бар, өзүңүздүн өкүлдөрүңүз бар, барып иштеш керек да ошолор. Эмне аткарбадыңыз ал боюнча? Айым үчүн бул жерде сиздер жарайт деп, болуптур деп анан бир нерсени жазмыш болуп кетесиңер да, анан бул жерге келгенде эч нерсе жок келесиңер анда. Андай айтыңыздар да, мен жаза албайбыз, боло албайт, бере албайбыз дешиңиздер. Айбек Алтынбекович, бул жагынан туура айтып атасыз. Берилген тапшырманы биз жасап алып атабыз да, бирок аткаруу кээ бир учурларда солгундап калып атат. Ачыгын айтыш керек. Ушул ГП таза суунун мындай ушу аткаруу иштери боюнча көп мындай депутаттардын астында, бирок башка суроочулардын астында мындай бизди уят кылып коюп атат. Бул боюнча да чара көрүлүп атат. Бул сиздин эмеңизди дагы жасап алдым, чын айткандачы. Бир эле жума болду мен айтканыма. Да, туура айтып атасыз. Кийинки комитетке деп мен сурангам. Ошон үчүн мен бардыгын чакырып алып бир сир айткам, анткени себеби депутаттар болобу, башка болобу, суроо бул просто аткаруу исполнительный башкача экен да булардачы, ГПда. Булар бизге кийин эле киришип эле көнө албай атышат да, көндүрөбүз буларды. Толук кандуу сиздерге өттү да, туурабы? Анда менде суроо жок. Болгон ошол, мен Тогуз-Тороо району боюнча эске алыңыздар, жана жок, казарманга билем, республикалык бюджеттен 5 миллион акча бөлүнгөн, ал 2-3 жыл болду бөлүнгөн менен. 19-жылы, 22-жылы бөлүнгөн, бирок ишке ашкан жок. Проекттери даяр болду, даяр боло элекпи алар? Биз бул жерде жазылып турат, эч кандай бир жумуш аткарылган жок. Эгерде аткарылса, бардыгы ушул жерде жазылмак да, аткарылды, толук кандуу иш суу менен камсыз болду деп бүгүн отчет бермек да. Бүгүнкү күндө жок да. Жалал Абад болсо айбай экен, тиги эң ал жерде баягы тоо, таш арасында суу көп деген менен суунун тазалыгы бар да ал жерде. Лабораториядан өтүш керек ал сууларды. Анан суунун баалары өтө төмөн. Өтө төмөн болгон жерде биз азыр жергиликтүү кеңештерге ошол нерсе берилип калган, жергиликтүү кеңеш чечет баасын депчи. Бирок алар өздөрү ошол жерде шайланат, биз дагы эл аркылуу шайланабыз, элдин чөнтөгүн ойлойбуз биз. Бирок элдин чөнтөгүн ойлогону менен биз ошол сууну чыгарып аткан, жасап кеткен суулардын түтүктөрү 1-2 жылдын ичинде иштен чыгып калып атат да, толук кандуу иштебей калып атат. Аны ошоңо баягы сиздер тарабынан мен жана сизден сурандым, тапшырма бердим деп ойлойм. Ушул таза суу боюнча бир өзүнчө бир иш чара саңыздар. Жарайт. Рахмат.